Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, арбаңыздар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Оштогу Тээке айылындагы жаңы конуштан сатыла турган жер тилкесин фундаменти менен көрсөтөм. Азыр Тээкедемин. Ош Араван трассасынын жээгинде турам. Оштогу Жапалак унаа базарынан өттүм. Андан кийин Айыл өкмөт базарчык. Андан дагы өттүм. 700 метр жүргөндөн кийин жолдун сол жагында Элиза дүкөнү бар. Анын маңдайында трансформатор бар. Мына, маңдайда турат. Трансформатордун жанындагы далышыл көчөгө бурулуп, түз эле жогору чыга бересиздер. Дарек ошол жерде. Зуулдаган бойдон 2 мүнөт басып мен келип калдым. Азыр эле тетиги жерде трансформатордун трассанын жанында турдум беле го. Мен андан 250 метр жогору бастым. Жогору чыгып келсем, жолдун сол тарабында жаңы фундамент куюлуптур. Мага сатылат деп ушуну көрсөтүштү. Азыр эле видео вызовтан. Ээси өзү таш көмүрдө экен. Биз таш көмүрдө жашап ошол жакта иштеп жүрөбүз. Ошто жашайбыз, ошол жака жайгашабыз деп жерди сатып алып, анан фундаментти куйдук эле. Бирок жашоо таш көмүрдө болуп атат. Эми таш көмүрдө эле жашайбыз. Муну лучше саталы деди. Өздөрү келе албагандыктан мен өзүм эле көрсөтүп берем. Чек араларын фундаменттин узун туурасын бүт мага түшүндүрүп берди. Мен азыр анын аманат сөздөрүн сиздерге жеткирем. Кулак төшөп туруңуздар. Бул көчө менен дагы 70 метр жогору чыгып, солго, оңго, анан маңдайдагы үйлөргө бурулуп кирсе болот. Назар салып туруңуздар. Мен баштаганда эле бул жердеги коммуникацияны баса белгилеп айтайын. Кече жакында, тактап айтканда бир 2 ай аралыгында Ош шаарынын мэри дал ушул конушка, ушул көчөгө келип, эл менен жолугушуу өткөргөн болчу, таза суу маселесин, жарыктандыруу маселесин козгогон болчу. Көрүп турасыздар, столбалар тартылып, мынандай 2 көздүү прожекторлор коюлуп, андан сырткары крантка дагы суу чыгарылыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жерге дагы фундаменттин сиздердин келечектеги жериңиздердин жанына таза суу тартылып келиптир. Мына ушундай коммуникациясы. Демек, таза суу, свет бар. Мен чек араларын көрсөтөм. Бул жагы кошунанын үйү, жаңы салган толук бүткөрүлө элек. Жердин чек арасы мына ушул казыктан башталат. Көрдүңүздөрбү? Арматураны казып койгон экен. Ушул казыктан дейт. Түп түз тетиги Тыныке Тосмонун бурчуна чейин барат экен. Ошондо фундамент менен бул жактагы чек арага чейин 1,5 метр аралык калат экен. Үй негизи бери карап турат экен, туугандар. Астанасы тепкичи ушул жагында болот экен. Тетигинде кошунанын үйү турат го, ошол сыяктуу болот экен да. Ошондо мына ушул казыктан жол тарабын айта турган болсок, тетиги ылдыйда дагы бир казык турат, ошол казыкка чейин барат экен. Бул көчө тарабындагы чек арасы, жердин узун туурасы 20га 30, жалпы аянты 6 сотық экен. Көчө жагы ошондо 20 метр чыгат. 2 казыктан, бир казыктан экинчи казыкка чейин. Ылдый жагын азыр өзүнчө көрсөтөм. Ага чейин мен сиздерге бул фундаментти көрсөтүп берейин. Тепкич ушул жерде болот деди. Үстүндө зонтиги ушул жерде болот деди. Фундаменттин узун туурасы 11ге 11 экен. Квадрат экен, көрдүңүздөрбү? Конверт үй болуп түшөт экен. Фундаментти жакында эле куйганбыз дейт. Фундамент жакшы куюлду. Анан айланасына 6-7 машина мынандай шлак, стекловато аралашкан. Мына ушундай каражаттарды алып келип төгүп коюптур. Муну эмнеге төктүңүздөр десем айтты. Фундаменттин ичин толтурабыз дейт. Жылуу болот, астынан суз өтпөйт, анан чычкан калар аралабайт деди. Ушундай нерсе да болот экен да. Көрдүңүздөрбү? Муну эме ичине толтурасыздар, кийин стяжка кылып, анан полун жасай бересиздер. Фундаменттин узун туурасы 11ге 11, жалпы 5 комната, мен чекеден түшүндүрүп берем. Сырттан кире турган болсоңуздар, дал ушул жерде эшик болот. Бул ортодогу коридор туурасы 2 метр, узундугу 7 метр чыгат экен. Төрдө болсо душевой бар экен, көрүп турасыздар. Оң жактагысы мына бул көрүп турасыздар. Агам менен жеңемин комнатасы спальня экен. Анар жагында болсо залы бар экен. Залдын узундугу 5,5-6 метрдин тегерегинде, 6 метр деп койсок боло берет. 6 метр чыгат узундугу, туурасы болсо 3,5 метр. Бул биринчи айткан спальня комната болсо 3,5га 3,5 экен. Сол жагында болсо 3 катар бирдей размердеги бөлмөлөр. 3,5га 3 түктөр булар. 1, 2, 3.
Биринчиси кухня болот деди, кийинкиси кыздардын комнатасы, андан кийинкиси балдардын комнатасы болот деди. Фундамент жерден 1 метр бийиктикте көтөрүлүп турат. Мен эми үстүнө чыгып сиздерге көрсөтүп коеюн. Азыркы сиздерге көрсөткөн казык тетигинде турат, көрүп турасыздар. Ошол казыктан ошол туш менен түз эсептейсиздер. Мына бул топурактын нар жак чекесинен өтөт дагы, тетиги бучка чейин барат. Көрдүңүздөрбү? Ошондо бул жагы дагы 20 метр чыгат экен да. А эгерде курулуш кылабыз десеңиздер, үйдүн аркасына нар жагына кошумча курулуштарды агыл сарай, үч очок, майда чүйда кыскасы ушул жакка курсаңыздар болот, же мына жерге курасыздар. Ушундай. Көрдүңүздөрбү? Жактыбы сиздерге? Фундамент жакшы куюлуп тур. Сразу курулушту баштай бересиздер, кирпич турасыздар, улантасыздар. Мен сиздерге бул жердин фундаменттин баасын айтып коеюн. Көңүл буруп туруңуздар. Баасы жакса, ээсине телефон чалыңыздар. Алар азыр Ташкөмүр шаарында турушат экен. Жакса сүйлөшөсүздөр. Баасын айтайынбы? Баасын айтайынбы, туугандар? Канча деп атат экен деп күтүп атасыздарбы? Так. Сиздерди бир аз күттүрөйүнчү. Так, баасын айттым мына. $18.000. Ушул фундамент, ушул шлактары, чекесинде мынандай шебендери менен $18.000 деп айтылып жатат. Кеми бар экен, нак болсо түшүп беребиз дейт. Жакса сүйлөшөсүздөр, экрандагы телефон номерларга чаласыздар. Албетте кеми бар экен. Ээсине экрандагы эки телефонго чалып байланыша бересиздер. WhatsApp'тары иштейт. А жакын жерде Кеңештин центринде айыл өкмөт, бала бакча, мечит, мектеп, андан сырткары поликлиника жайгашкан. Түз пешком бара бересиздер. Трассага болгону 250 метр. Көрүшкөнчө.